Ажин эксперт, ишенимдүү букмекер. Видеонун астындагы шилтеме аркылуу кирип, өз утушка ээ болуңуз. Сизди 100% бонус күтүүдө. Өткүрбек Асылбекович, былтыркы жылы сиз баяндама жасаганда мен айттым эле да, бул башкы прокурордун эмес, бул башка прокурордун отчету деп. Анткени сиз жебеген самсыга акча төлөгөнсүз. Эми башка прокурордун эмес, башкы прокурордун деп бир ыңгай суроолорду берип берейин. 2 күн мурун ГРСтин мамлекеттик каттоо кызматынын 2 жетекчиси орун басар, анан ГП Инфокомдун жетекчиси камакка алынды. Канчалык деңгээлде ушуну мыйзамдуу деп эсептейсиз? Эмир Искелишинович, тергөөчү самостоятельное лицо. Эгерде адамды 2 суткага кармайм десе, анын укугу. Жо, сиздер иш козгодуңуздар да, мыйзамдуулугун айтып атам. Ооба, иш козгогон башка, тергөгөн башка. Жазык процессуалдык кодекс боюнча. Тергөөчү самостоятельное лицо. Ал өзүнүн чечимдерин өзүнүн атынан кабыл алат. Бүгүнкү күндө 20-48 саатка ал шектүүнү кармаган. Эгерде эртең бөгөт коюу чарасын айыбын угузатыган болсо, эскиче айтканда азыр кабарлоо прокурор бериш керек. Эгерде биз далилдердин бардыгы жетиштүү болгон болсо, тийиштүү башкармалык окуп чыгып, анда биз кылмышка шектүү катары 3 адамга тең кабарлоо беребиз. Эгерде биз кошулбай турган болсок, анда кабарлоо бербейбиз дагы. Анда камактан чыгарылуу боюнча мыйзам талабына ылайык өзүбүздүн укугубузду колдонобуз. Бирок УКМК урдуруп атпайбы? 253 миллион сом мамлекетке зыян келди. Зыян келгени аныкталганбы? Дем ал иштин козголгон фабуласы боюнча, кылмыштын боюнча. Ал жерде жеңилди, арзанды көрсөтпөй, көбүн көрсөткөн 253 миллион зыян келип атат. Ошол паспорттардын бланктарын 150 сомдон кымбат көрсөтүп калды деп, ошондой факты менен козголуп атат. В отношении конкретно бир лицонун үстүнө эмес, по факту түшүп атат РППга катталып. Кызматтык кылмыш катары. Факты жок. Бюджеттен бир да сом кеткен жок. Бул аракет болуп атат ошого. Эгерде булар берген маалымат, биз козгогон материал боюнча, бул убагында бөгөт коюлбаса, бул мүмкүн келишим түзүлөт эле. Аракеттер жүргүзүлөт эле. Тергөөнүн жыйынтыгы менен эми тергөө бир чечимге келет. Азыр тергөөгө өзүңүз билесиз, мен азыр башкы прокурор катары туура же туура эмес деп айтсам, тергөөчү мен айткан сөзүмү байрак катары көтөрүп алып, мындай чечим кабыл алышым керек экен деп мен багат көрсөтүп коюшум мүмкүн. Ошон үчүн тергөөнүн жыйынтыгы менен карап чыгабыз. Кылмыш жаза кодексинде мындай бар. Адам анын күнөөсү аныкталган аракеттер жасагандыгы натыйжасында келип чыккан кесепеттер үчүн гана жаза жоопкерчилигине тартылууга жатат дейт. Бул жерде зыян да аныкталган жок. Кесепет да аныкталган жок. Бул жерде мыйзамдын талабы бузулуп атат, мамлекеттин коомчулуктун койгон талабы бузулуп атат. Мыйзамдын бирден бир талабы бузулуп атат. Мындай да, мүмкүн ошолордун оюнда бардыр батыраак байып кетем дегенчи. Бирок көз салган менен кол салгандын айырмасы бар да, алар кол салган жок да, көз салды. Эми Рыскелчинович, тергөө жолу менен такталсын, тергөөгө Өткүрбек Асылбекович, алар күнөөсү үчүн эмес, мүдөөсү үчүн камакта отурбайбы? Ошол үчүн айыпталып атпайбы? Мүдөөсү болду мындай. Алсамбы деген ой болду. Анан эми силер азыр көчөдөгү сулууларга суктанууга акын бар дегендер, эркектер кыздарга көз кысып койсо бардыгын оюн жаманакында камай берсеңер эркек калбай калат го анда. Бул ой үчүн камалып атпайбы? Мен муну тамаша мен иретинде сизди айттым. түшүнгөн жокмун, көздүн кыскан деп. Тергөөчүн айтып атам эмеске, шектүү экинчи катар маселе- кармаган укугу бар тергөөчү. Экинчи суроо, Шадиевдин мүлкүн конфискацияга алыш боюнча мыйзамдуу болдубу? Ооба, мыйзамдуу, соттун бүгүнкү күчүнө кирген өкүмү бар. Туура, мен дагы буну мыйзамдуу деп эсептейм, анткени соттун өкүмүндө конфискациялансын, эркинен ажыратылсын деп турат. А бирок андан мурун Нариман Тулеевдин камакка алынсын деген мурунку бийлик чечими соттун өкүмүн карап чыктым. 3 өкүмүндө тең бар. Камакка алынсын дейт. А булар конфискага салды. Ал жаза мөөнөтүн өтөп чыкты. 61 миллион сом айыбын төлөп чыкты. А бирок силер мамлекет рейдер кылып мурунку прокурор, мурунку жогорку соттор мүлкүн алып койбодуңар. Бул адамдын конституциялык укугу бузулду, УПК бузулду. Экспертиза далилдеди. Соттун өкүмүндө жок, бир дагы жеринде конфискация деген сөз жок. А бирок алып койдуңар. О сапаттап. Жогорку соттун чечимдери менен баарды күчүндө, мен билгенден ал кылмыш иштер боюнча.
Ал аткарылган сот аткаруучулар тарабынан. 10 секунд қойып қойсаңыз, Өткірбек Асылбекович, конфискация деген сөз жоқ болады ма? Қамаққа алынсын дейді. Бұл жаза мөнетін өтеп шықты, айыбын төлеп шықты. Мүлк қамақтан шығарылады да. Анан УПК бойынша ошол жазаға қылмыш іс негізінен ғана мүлк қамаққа алынады да. 10 секунд. Автобустардан егер пайда көрген болса, ошоны төлеп шықты. Анан неге атасының, бажасының мүлкін қамаққа алып қойдыңар, тартып алдыңар? Мурунку бийликтин иши. Буну жаңыдан ачылган жагдайларда карап чыксаңыз, заключениелер бар. Ушуну сурайын, рахмат. Түшүнүктүү. Боо боюнча сиздердин карооңуздарга 2018 жылдагы Кыргыз Республикасында мыйзамдуулуктун абалы жөнүндө Жогорку Кеңештин комитети менен биргеликте иштелип чыккан формат боюнча прокуратура органдарындагы көзөмөлдөө практикасынын материалдарынын негизинде даярдалган отчетту сунуштаймын. 2018 жылы прокуратура органдарынын ишмердүүлүгү Кыргыз Республикасынын Конституциясында белгиленген прокуратуранын айрым ыйгарым укуктары жөнүндө Конституциялык мыйзамдын, Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыктарынын, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2018 жылдын 30 майындагы номер 24-26 Кыргыз Республикасынын башкы прокурорунун 2017 жыл үчүн отчету жөнүндө жана Кыргыз Республикасынын Коопсуздук Кеңешинин 2018 жылдын 8 февралындагы номер 1 чечиминин Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларынын талаптарына негизделди. Жер жана шаар куруу боюнча ишкерлердин укуктарын коргоо жөнүндө, мамлекеттик жана муниципалдык менчик жөнүндө мыйзамдардын, социалдык чөйрөдөгү жана балдардын укуктарын коргоо боюнча мыйзамдардын сакталышында көзөмөлдү камсыз кылуу багытында жигердүү иштер жүргүзүлдү. Укук коргоо органдарынын жазык процесстик жана изин суутпай издөө ишмердүүлүгүн көзөмөлдү күчөтүү, жазык иштери боюнча мамлекеттик айыптоону колдоонун жана соттордо өкүлчүлүктүн сапатын жогорулатуу багытында иш-аракеттер күчөтүлдү. Мыйзамсыз менчиктештирилген социалдык объектилерди, анын ичинде билим берүү, саламаттыкты сактоо жана спорт объектилерин мамлекетке кайтаруу боюнча иштер улантылды. 2018 жылы прокуратура органдары тарабынан жалпы аянты 188 гектар болгон, жалпы наркы 380 миллион 18.749 сомду түзгөн 158 жер тилкеси, мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин 5 имараты мамлекетке кайтарылып берилди. Ошондой эле мыйзамсыз менчиктештирип кеткен Жайыл районунда жайгашкан бир мектеп, бир медициналык колледждин имараттары жана Ысык көл районунда жайгашкан балдар медициналык реабилитациялоо комплексине караштуу 37 миллион 692 сомду түзгөн жер тилкеси кайтарылды. Мындан тышкары, келтирилген прокурордук актылардын жана сотко берилген доо арыздардын негизинде муниципалдык менчикке 7 саламаттыкты сактоо объектилери, 20 саламаттыкты сактоо мекемелеринин аймагына тиешелүү жер тилкелери жана 7 дене тарбия спорт объектилери кайтарылган. Экстремизмдин жана терроризмдин алдын алуу боюнча көзөмөлдөө функциясы активдүү жүзөгө ашырылды. Прокуратура органдары тарабынан келтирилген 38 доо арыздын негизинде Хизбут Тахрир, Талибан, Ал-Каида жана Ислам мамлекети сыяктуу уюмдардын материалдары жайгаштырылып келген 139 веб-сайтка жана 210 интернет баракчаларына соттук чечимдер менен тосмо коюлду. Бүгүнкү күндө инвестициялык климатты жакшыртуу, жеке ишкердикти жана жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарынын укуктарын коргоо прокуратура органдарынын приоритеттүү багыттарынын бири болуп эсептелет. 2018 жылы укук коргоо жана салык органдары тарабынан жеке ишкерлердин ишмердүүлүгүн текшерүүгө келип түшкөн 8551 өтүнүчтөр боюнча 301 учурда тыюу салынып, ал эми жергиликтүү өз алынча башкаруу органдарына карата 2332 өтүнүчтөр келип, алардын 102сине баш тартылган. Текшерүүлөрдү каттоодон баш тартуунун себептеринин көпчүлүгү негизсиз жана бир субъектини кайталап текшерүүлөр түзөт. Жеке ишкерлердин кызыкчылыктарын колдоо жана бул чөйрөдө болгон көйгөйлөрдү талкуулоо максатында прокуратура органдары тарабынан жерлерде бизнес ассоциацияларынын өкүлдөрү,
жана бул тармактагы эксперттер менен ар кандай жолугушуулар өткөрүлүп, анын жыйынтыгы менен прокуратура органдарынын ишкердик субъекттери менен болгон өз ара кызматташууну жакшыртуу максатында ишкерлердин укуктарын коргоо маселелери боюнча эксперттик жумушчу тобу түзүлүп, иш жүргүзүлүүдө. Ошону менен бирге башкы прокуратуранын расмий сайтында жеке ишкерлердин жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын укуктарын коргоо деген атайын бөлүкчө ачылып, ишкерлер менен түздөн түз байланышууга шарт түзүлдү. Үстүбүздөгү жыл региондорду өнүктүрүү жылы деп жарыялангандыктан, прокуратура органдары тарабынан жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында Бишкек, Ош шаарлары мэриясынан сырткары пландуу текшерүүлөр токтотулду. Мурдагыдай эле оор жана өзгөчө оор кылмыштардын бетин ачуу жана тергөө учурунда мыйзамдуулукту камсыз кылуу биздин негизги милдетибиз катары кала берет. Республика боюнча кылмыштуулуктун жалпы абалына баа берип жатып, былтыркы жылга салыштырмалуу кылмыштардын саны 2000-ге же 6,7% көбөйгөнүн, бирок ошол эле учурда жүргүзүлгөн профилактикалык иш-чаралардын негизинде оор жана өзгөчө оор кылмыштардын катталышынын саны 2017 жылга салыштырмалуу 137 кылмышка же 14%-га төмөндөгөндүгүн белгилесек болот. Бул багытта прокурорлор тарабынан мыйзамда каралган ыйгарым укуктардын чегинде ведомстволор аралык ыкчам кеңешмелер уюштурулуп, өзгөчө татаалдык түзүлгөн жазык иштери боюнча тергөө топторун түзүү боюнча кечиктирилгис чаралар көрүлүп, милдеттүү түрдө аткарылууга жаткан жазуу жүзүндө көрсөтмөлөр берилип турду. Натыйжада аталган кылмыштардын бетин ачуу өткөн жылга салыштырмалуу өсүп 83,2%-ды түзгөн.